Группа отбой. Калды. Чоңчуй каналынын 15 жаштагы өспүрүмдүн жансыз денеси табылган 30 августта Чоңчуй каналынын 15 жаштагы өспүрүмдү издөөгө УКМдин 10 куткаруучу 2 кайык чыккан. Бул тууралуу УКМден билдиришти. Чоңчуй каналынан жарандар адамдын сөөгүн агып баратканын көрүп, куткаруучуларга маалымат берген. Куткаруучулар аталган жарандын сөөгүн чыгарып, ИИМдин кызматкерлерине өткөрүп беришти. 23 август күнү Көк Жар айылында Чоңчуй каналына 2009-жылы туулган өспүрүм түшүп агып кеткен. Маалымат булагы Сереп Медиа. Бишкекте кыздын үйүнө кирип зордуктоого аракет кылган шектүү кармалды. 28 август күнү саат 21:54 чамасында Бишкек шаарынын Ленин РИИБтин нөмөт бөлүмүнө 102 кызматына Бишкек шаарынын ТЭЦ номер 2 районунда жайгашкан үйлөрдүн биринин жашоочусу зордуктоого аракет кылды деген маалымат түшкөн. Бул тууралуу Ленин РИИБтен билдиришти. Аталган факты Ленин РИИБке катталып, тергөөгө чейинки иштер башталган. Бул факты боюнча Ленин РИИБтин тергөө кызматына 2001-жылы туулган жаран арыз менен кайрылып, анда 28 август күнү жогоруда көрсөтүлгөн даректеги үйүнө белгисиз 30 жаштагы курактагы жаран кирип келип, күч колдонуп, кийимин чечип зордуктоого аракет кылып жаткан учурда андан качып чыкканга мүмкүнчүлүк болуп айтылганын, даректен качып чыгып, үйүнүн жанындагы дүкөндөн жардам сураган. Милиция кызматкерлери тарабынан белгисиз жаран такталып, 1994-жылы туулган шектүү милицияга жеткирилген. Аталган окуя боюнча тараптар суракка алынып, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Маалымат булагы Сереп Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Жол эрежени одоно бузган айдоочу айыпка жыгылды. Одоно жол эрежесин бузган той кортежине 55 000 сом айып салынды. Бул тууралуу ИИМдин жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынан билдиришти. Социалдык тармактарда Toyota Camry үлгүсүндө унаанын айдоочусу коомго коркунуч жаратып, башка жол кыймылынын катышуучуларына тоскоолдук жаратып, одоно жол эрежесин бузуп айдап бара жатканы видеого тартылып алынган. Жол тескөөчүлөр Toyota Camry үлгүсүндө унаасын таап, айдоочусуна карата автоэн баштык жасагандыгы, терезелерин мыйзамсыз караңгылаткандыгы жана жасалма номер тагып алгандыгы үчүн 55 000 сом айып салып, унаасын айып короо жайына токтотушту. Жанында чогуу жүргөн унаалар да изделүүдө. Маалымат булагы Сереп Медиа. Нуржигит Кадырбековдун депутаттык мандаты кимге тапшырылды? Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 30 августтагы жыйынында Жогорку Кеңештин Ыйман-Нуров фракциясынын лидери депутат Нуржигит Кадырбековду ыйгарым укуктарынан мөөнөтүнөн мурда токтотту. Бош калган депутаттык мандаты Ыйман-Нур партиясынын тизими боюнча кийинки талапкер Эрнис Айдаралиевге өттү. Ага күбөлүк жана төш белги тапшырылды. Парламенттин жаңы депутаты 39 жашта, ал Ош облусунун Алай районунда туулган. Жусуп Асан атындагы Кыргыз Улуттук университетинин юриспруденция адистиги боюнча, ошондой эле Кыргызстаны экономист адистигин аяктаган. Маалымат булагы Сереп Медиа. Чаткал дарыясына унаасы менен түшүп кеткен жигиттин денесинин бир бөлүгү табылды. Жалал Абадта Чаткал дарыясына түшүп кеткен жарандын жансыз денесинин бир бөлүгү табылды. Бул тууралуу бүгүн 30 августта өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 17 август күнү Чаткал дарыясына унаа түшүп, ичиндеги 2 жаран сууга агып кеткен. Издөө иштеринин натыйжасында 5 арал корогунун Найзат илгесинде бир жарандын жансыз денесинин баш сөөктөрү табылган. Милиция тарабынан анын аты жөнү такталып, Ноокат районунун 1998-жылы туулган тургуну экени аныкталган. Издөө иштери убактылуу токтотулганы айтылды. Булак Супер Кежи. Амансыздарбы? Мен атым Айша. Сиздердин акчаңыздарды алып атабыз. Алла ыраазы болсун сиздерге. Дагында кайрылымды кылып коюңуздар. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Алейкум кыргыз элим. Сиздерден келип аткан жардам жакшы эле келип атат. Сиздерге Аллахым ыраазы болсун. Менен кайтпаса Алладан кайтсын. Ошо Айша кызым жүрөктөн ооруйт, жүрөгүдө тешиги бар. Ошо
Türkiye'de operasiya жасатыш керек тез аранын ичинде. Ошого $20,000 керек. Ошого 1 сомдон, 2 сомдон болсо ham кайрымдуулук кылып коюшуңуздарды суранам. Өзүм квартирада турам, 6 балам бар. Жолдошум ооруйт. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек. Ошого жардам берип коюшуңуздарды суранам. Мындай акчаны өмүрү кармап көргөн эмеспиз. Бардык карталар ошо өзүмө караштуу, өзүмө ачылган. Ошо акыры 5105 Ильяс И деп чыгат, ал өзүмдүн күйөөм. Ошого кайдагер карабай жардам берип коюшуңуздарды суранам. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, анда өзүмдүн иним ишеничтүү. Ошого кайдагер карабай жардам берип коюшуңуздарды суранам.